Buongiorno, den tutte la patria morta corazón. Viva la enamorados velan todos de los tacos en show programas Kırgızstan. El Condor de los Andes despertó. Ырдайбыз да. Гастролго барганда, каяктагы гастроль жөн эле да. Барганда ошол жерде сүйүү деген ай кыйкыр бырдайм аябайчы. Токон ошондон чыкты деп тур. Жылдар учат. Агишин турайм да. Байкатпай туруп жанына акырын басып баргыла, кол менен кармап алгыла. Колуңардан булт деп чыгып кетсе туугандар. Мухтар байке, сизге эркин микрофон. Жаштык деген бул мындай. Эко модун санамдырыке камсахам. Мухтар Атаналиева камсахам дейді. Тегине. Мен атайын жана Эдит Сел тандайтын концертин оргам дейли же. Же кош алып кетесиз деген суроолор пайда болот да. Камсахам дейді. Бул деген чоң рахмат деген экен. Корейче сиздин. Албетте мен ырды таштаган эмесмин буга чейин. Түрдө бир мындай кыйынчылык басып өтүш керек да. Оорчулукту басып өтүш керек да. 5 жылдан кийин ушуну дагы өзүрүн көрөсүз. Жаакерлердинчи. Муну губернатор айтты мага барыпчы. Барганда, момундай болуп карайт да. Караганда кана балдар эми Кыргызстан жөнүндө оюңарды айткыла деп турган. Сонун сапаттарын балдардан мурда өзүм үйрөнбөдүм. Изилдеп атыпчы. Биз деген эң эмеси мындай адам баласы ушундай экен да мындай. Моого жап. Кандай экен? Бир жумасында баланча жасоо. Кыргызча сүйлөш керек. Кыргызча ойлонуш керек. Анан Кыргызстанды сүйүш керек. Мен биринчи атаман, sen экинчи деп. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жебей. Канча жолу мушташты, биз кысталашып. Аттың ошол күндөр калды кайда адашып. Саламатсыздарбы, сүйүктүү биздин интернет колдонуучулар жана күйөрмандар, баардыгыңыздарга биринчиден ден соолук каалап, аны менен бирге көңүлдүү маанайды жараткан биздин подкастка кош келиңиздер деп айтып турганыбызга кубанычтабыз. Лилия Абдыбайтова, Нурел Султанов жана албетте биздин ардактуу коногубуз бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү алалы деп турабыз. Албетте баардыгыңыздарга салам айталы, мыкты маанай, сөзү дегенде буга чейин мысмылда деп шоусту кезип алды элеке, баардыгыңар көрдүңөр. Эми бир көрүшкөн тааныш, эки көрүшкөн дос, үч көрүшкөн тууган дейт. Эми достошуп, анан туугандаш, анан кийин өзүтүклөр болуп калсаңар да, кандайсыңар деп туруп эле жолдон деле баардык жерден амандашып саламдашып калабыз. Келе анда биз болсо арна өз ишибизди баштадык. Эми эмне демекчибиз? Бул биздин коногубуз төрүбүздө отурат. Бул инсан келгенде эле дароо эмнени элестетесиң? Музыка, аккордеон, гитара, комуз, өзгөчө эргүү, кыргыздардын нарк салттары, өзгөчө бир мындай билим алчу деңгээлде болуп каласың да. Анткени себеби бул инсандан бир гана ырларды эмес, керектүү сөздөрдү да уга аласың. Анда бүгүн биздин каарманыбыз. Анда биздин каарманыбыз арчалар дале жаш бойдон деп Мухтар Атаналиев байкебизди тосуп алалы. Кош келиңиз Мухтар байке. Кош келдик. Ушундай жооп болобу? Ооба, болот албетте. Эркин сүйлөңүз. Кош келип болуп, аман эсен мына жакында эле концертиңизди өткөрдүңүз. Аман эсен аякташыңыз менен бир жеңилдешиңиз менен мындай айтканда, Мухтар байке биз бала кезден тааныганда дал ушундай Мухтар болсо, дагы деле Мухтар Атаналиев, кээ бирлер үчүн Мухтар, кээ бирлер үчүн Муха, Мухтар байке кыскасы бизде конокто. Мухасы кызык экен. Жа модерде өчүп жүргөн чымында карап эле Муха деп коюш. Бирок сиз өзүңүз айттыңыз го. Досторубуз Муха дейт да, турабы? Колго чыккан өзүм айтам. Жок, эмнеге дегенде Мухтарлардын көбүнүн мындайча айтканда кайман аты Муха болот. Тура. Кыскасы Муха байке келдиңиз анда. Жок, мейлим берки жерге Муха сага деле Муха байке болот. Мухтар байке. Мухтар байке, эми баягы азыр жаңыдан биздин ушул подкастты көрүп баштагандар, мүмкүн сиздин чыгармачылыгыңызды мурда билбегендер бар чыгар алардын арасында. Бирок мен ойлойм бир 60-70% сөзсүз түрдө билет сиздин чыгармачылыгыңызды. Анан эң биринчиден мына жакында эле концерт өткөрүп алдык деп айттык. Көп баары бир деле сиз мындай музыка жаатында тыныгуу болду да, кичине болсо дагы. 20 жыл. 20 жыл. Ошондо төрөлгөн балдар 20-га чыкты уже. Тоготор эле жерин айтканда ошондой болду да. Бирок сиз чыгармачылык таштаган жокмун дедиңиз. Туурабы? Баары деле сиздин ырларыңыз аткарылып жүрөт. Анан кече бирок концерт койгондон кийин кандай сезимдер болду?
Менин 20 жылда мындай кандай десем башка бир чөйрөгө өтүп кеткен жокмун. Болгону кээ бир нерселерди багыттадым да, мындай багыттадым. Менден көбүрөөк пайда кайсы жакта болот деп изилдедим. Кино тартсак балким көбүрөөк адам ошодон пайда алабы деп, анан Аят деген тасмадан баштап ошол кинону тартып, мына бүгүнкү күнгө чейин кино тартып келебиз да. Ошол эле учурда мен ыр деле жазам, бүгүн деле жазып атам. Кечээ концертте деле жаңы бир 2 чыгармамды аткардым. Анан эч кандай эме бир жака кетип калган жокмун, бекинип алган жокмун, иштеп атам. Болгону мурда көбүрөөк көрүнүш керек деп чечим болсо, кийинки убакта жок, көбүрөөк көрсөтүш керек башкаларды деген гана. Ошо кинодо эми адам көрүнбөйт, ал кинонун артындабыз да биз. Кинодо актерлор жүрөт да. Актер эместер биз кадрдын артында турабыз, ошондуктан көрүнбөй туруп калабыз да. Негизи эле Муктар байке өзүңүздөр билгендей эле мындай идеяга бай киши да. Себеби дегенде канча деген долбоорлорду алып чыккан, мен мисалга ала турган болсок, баягы эле эл ирчисин эл тандайт байке. Андан тышкары мынакей сизде дайыма интернеттен байма-бай көрүп турабыз. Бул атайын жаш балдар үчүн лагерь, Жакер, биринчи кыргыз, биринчи лагерь десек деле болсо керек андай. Жакер деп атат. Жакер. Бул башка мындай мен 6 жылдан бери иштеп аткандыктан мындай изилдеп атам да, барбы депчи, мындай башка дагы барбы ушундай депчи. Башка жок чын эле. Бир жыл ачылат, жабылып калат, ал оор аябайчы. Анткени акыркы мезгилде бул мурда болбогон иш да. Эч ким муну боз итип алып, балдарды тарбиялап иштей элек андай. Биз жалгыз болгондуктан балким мындай оор болуп атат да. Бирок канчалык оор болгон сайын ошончолук анын мындай кийинки ийгилиги мындай даамы таттуу болот деп мындай ишенем да. Себеби дегенде кыйынчылык менен келген нерсе ошол даамдуу болот да. Анан ошон үчүн азыр Элисин эл тандайт дагы жакшы эстеттиңиз да. Мен кечээ күнү эле концертте ошо Элисин эл тандайтта катышкандардан 3-4 келип биз менен чогуу жүрдү. Ошол эле Нурмат Садыров ошо Элисин эл тандайт менен бизге таанышып келип катышып биз менен чогуу жүргөн. Кежел Мурат, Акмана Ишбаева ошолор келип колдоп берип чарманды аткарып аябай кубандырып кетишти. Bunun мындай 20 жылдан кийинки пайдасы ушул да. Жемиши да мындай. Алар болсо белгилүү болуп калган. Мурда мен аларга продюсер болсом, алар бүгүн мага продюсер болуп калышты. Аларга мен мурда сактан сырларын үйрөтсөм, бүгүн алар мага үйрөтүп атышат. Агай, андай эмес, мындай депчи. Мел деп. Бияктан бир айтып, бияктан, болду деп мындай. Чоочупчу. Өзгөрдүк. Канча жылда эл жаңы дейт го. Анан ошол мен жемишин көрүп атам. Анан алардын кээ бири айтып атат. Мына агай бизге ырды дагы үйрөттү, музыканы үйрөттү. Ошол эле учурда мындай тарбияны дагы көрсөттү деп, сактадан дагы мондай эфирде да айтып атат. Сүйүнөсүң да адамчы. Бир эле ырым чыгарма эмес. Мындай жашоону да үйрөттү депчи. Адамдай мамиле кылганды үйрөттү деп. Бул аябай сүйүндүрө турган нерсе. Келгени үчөө. Келбей калган 30 багы онлайн эмеде байланышта болуп колдоп атышты. Мен азыр мындай түз аябай мындай сыпа, сылык эфир болуп атат го. Ошо нукту башка нерсени буруп салгым келип атат. Себебинде тентектикке бургум келип атат. Муктар байкен популярдуу ырларынын бири бул мен биринчи атаман деп жигиттер ырдап, азыркыга чейин ырдап жүрүшөт. Ошон үчүн атамандык жөнүндө сөз кылгыбыз келип атат. Негизи тентектик жөнүндө бүгүн сөз кылсакпы деп Нурел экөөбүз баарлаштык элек. Нурел бай, сен өзүң кыйын тентектердин катарында болсуң, туурабы? Моюнга алыш керек аны. Эми бала кезде тентектик баардыгын башыбыздан өткөн дегендей. Бирок ушу мен биринчи атаман деген ырды баардык балдардын башынан өткөн да. Бизде билесиңер, Таласта экинчи атаман деген жок биздечи. Баары эле биринчи атаман. Баары эле. Анан ошо мен биринчи атаман дегенден эле биз билебиз да, меркилерин ырдабайбыз болду. Муктар байкен ырын мен биринчи атаман дегенден эле баштап эле. Экинчи дегенди айтпайбыз. Айтпайбыз алар. Бизде үчүнчү болуп кетет нар жакта, экинчи жок десең. Анысы карандай, ушул тентектик жөнүндө сөз кыла турган болсок, биздин программанын алкагында бир кичинекей рубрикабыз бар эле. Ушул статистикасын чыгарып коебуз. Кайсы убакта кандай тентектер деп. Көпчүлүк бир адамдардын 90% мындай бала кезде анан мындай көрүнмө тентектер болот да, көрүнүп эле мындай. Бардык жакта бирок ошол тентектер дайыма күнөөлүү болот да, жасабасы деле. Күнөөлүү болот. Ал эми 8% болсо бул жылма тентектер. Акырын бирдеке баштап коет дагы мындай акырын бияка четке чыгып кеткендер бар го, берки мындай көбүрөөк жана 90% тентектер мындай күнөөлүү болуп калат да ал учурдачы. Анан 2%-тар
такыр тентеги жокторбу. Бирок аларчы кичинекей кезинде тымпыйып жүргөндөр кийин аябай тентек болуп чыгат да. Чоңойгондо ачылат да алар. Мухтар байкен ушул боюнча тентектик, анан ушул атаман ыры боюнча бир сурайлчу система байке. Сиз канчанчы атаман элеңиз, анан сиз кандай түрдөгү тентек элеңиз, ошону айтыңызчы. Биринчиси болсо албетте биринчи атаман деп жөн эле айтып койбой ырдап Кыргызстанга мактанып аткандан кийин аны спрос болот да, сөзсүз ага жооп бересиң да. Жооп бер деген кишилер бар да класстачы. Сен чын атаман белең депчи. Же самозванец. Өзүңдү өзүң коюп алдың. Өзүң атаман деп чыгып алдым дей турган бар да. Ошон үчүн ал жерде этият болуш керек да. Башка нерседе билинбейт, бирок атамандык болгондо жаман аябай катуу да. Анан кечээ эле классташтарым келип кетишти. Анан баягы кишилер сурап атты да. Бундуңар чын эле атаман беле деп. Анан баардык классташтарым мойнуна алды, бул атаман болчу депчи. Ошодон сүйүнүп калдым да. Анан баягы немеден сурайт да, көчөдөн кетип атканда эле дайыма ушул суроо болчу да. Оу! Бери кел дейт да. Уруп чуркап келсең, ким баласың? Баланчан, канчанчы атамансың? 17-чи дегендер бар болчу да. Классыңарда канча бала окуйт? 17 деп. Бирок ошол дагы ага сыймыктануу болчу да. Бирок атаман болот 17 болсо дагычы депчи. Анан шашпа кийинки жылы даярданып, мустан нымды сүлкү менен сүрүнүп, даярданып 17ден 16-чыга көчпөсөм деген дагы атамандар бар болчу да. Анан мен биринчи класска келгенде боюм узунураак болгондуктанбы мындай бирөөнү күрөшүп кетип жыгып койгом да. Ошондон кийин калыптан Ошондон кийин эле атаман деп коюштум. Неге? Анткени баягы агай математиканы сүйлөшүп сурап келип класском болосуң деп койду да. Болду, класском болгондон кийин Атамансың. Атамансың, антпесең тигилер көз каранды нерселер бар да. Ошондон коркушуп эле анан тиишпечи. Негизи өзүңүздүн жылкылар менен эле окудуңуз беле? Себеби дегенде кээ бир учур болот, бир жашымда өйдөрөктөр 8-класстан бара калып анан бою узун болуп, ылдыйкыларга түшүп калып анан ошолорго орунда калгам дегендей болуп. Жок, мен жакшы эле өзүмдүн жашым менен нормально эле кеткем. Орунда калгандардын немесине кирип катарына кой. Жок, кээ бирлер мисалы 7 жашынан кечигип калып 8-инде баргандар бар. Кээ бирлер эрте барып алат 6-дачы ошолор. Мухтар байке азыркыга чейин бергисиге жок көрдүңбү? Атамандыкты. Башка түшөт эрден түшпөй атабы. Башка атамандар менен катыштыңыздар барбы азыр? Ой, алар кандай десем болот? Алар деген чындыгында чыныгы атамандар бар. Мисалы үй бүлөдө атамандар, жумушунда атамандар, деги жашоодо атамандар бар да. Кайсы жерде болбосун алдыда жүрөт аларчы. Эл башкаргандар бар. Алардын ичинде баягындай лидер мындай балдар бар арасында. Коомдо ошондой таасир эткендер бар. Алар чыныгы атамандар жашоодочу. Биз деле өзүбүздүн эмебизге жараша мына маданият чөйрөсүндө атаман боло алдык. Анткени 10 жылдап группа жетектеп, группа түзүп, аларды башкарып, талаада жүрүп, мисалы кино тартканда дагычы бирде ушундай Салбурун деген тасмада 17-18 бала бир маршрутканын ичинде жалаң атамандар да. Кинодо атамандар да. Мындай мушташкан балдар, жанагы бой без правил эле ошондой эрежеси мушташта качкан балдар, киного тартылган балдар да. Күчтүү балдар. Мен дагы кыдырып Казань, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан кыдырып жүрдүк да машинанын ичинде. Алар деле атамандар да өзүнчөчү. Анда ошол ошол атамандар жөнүндө уругалуу? Атамандар жөнүндө угалуу? Же башка ырдашыбыз керек а. Мына жаныбызда мен аккордеонду ала келиңиз деп эмнеге деп эле. Бүгүн буюрса колго алып туруп эле ырдай берсек болот. Себеби дегенде бүгүн маанай жаратабыз. Биздин көрөрмандар баары тең сизди сагынды. Анда урматтуу эле көрүүчүлөр, аккордеон коштоосунда Мухтар Атаналиев байкебиздин аткаруусунда кадимки эле атаман. Кадимки эле мен биринчи атаман. Жөн эле атаман эмес, биринчи атаман. Сөз баса берилбеш керек. Эч экинчиси болбой атат. Эх, достум, эсиңде барбы? Ызычы толгон мектептин алды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жаткан күндөр жагайды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жаткан күндөр жагайды. Мен биринчи атаман, сен экинчи деп, бирде сени келтектеп, бирде келтек жебей, канча жолу мушташтык
Биз кыз талаштык, аттык ошол күндөр калды кайда адашып. Эх, достум, эстей жүр дайым, биз ойноп өскөн мектептин багын. Таныткан тамга, сага да мага, унутпадайым, жагайым. Таныткан тамга, сага да мага, унутпадайым, жагайым. Нурел. Мен биринчи атаман, sen экинчи деп, бирде сени келтектеп, бирде келтек жеп. Аганча жолум ушташты, эй биз кыз талаштык. Аттың ошол күндөр калды кайда адашып. Аттың ошол күндөр калды кайда адашып. Сонун күндөрдү эстеттиңиз. Анан жанагы биз Нурел айтып кетти го, мынча пайызы мындай ачык ачыгып тентек болгондор, мынча пайызы жылма тентектер деп. Сиз кайсылардын катарына кириши элеңиз? Мен өзүм такыр негизи тентектердин катарына кошпой жүргөм да, кийин чоңоюп анализ кылып классташтарым айтты, жылма тентек болчуң депчи. Ой жүгүрткөдүм, чын эле жылма тентек экенмин. Баягы тентектик барын баштайм. Анан агайларым баягы Каскомдун сени үлгү тутат да, мектептин мындай алдыңкы окуучусу депчи. Анан алдыңкы окуучу болуп атат, анан тентек болуп чыга калса болбойт да. Анан мугалимдер деле жашырып койчу окшойт да, мейли эми ушу бирөөнү үлгү кылып карап туралычы депчи. Бирок ошондо жаман көрчүбүз, мисалы үчүн ошондойлордучу. Акырын баштап койгондор. Акырын баштап койгондор, бирок эч качан жаза албагандарды. Бирок мен дагы Муктар байкенин дагы бир жана преимущество деп коебу, ошонусун артыкчылыгычы мен ойлоп атам, бул эме болуш керек да. Байке ошондой эле бала кезде эле эми талант жөнүн жаткызбайт да туурабы, ошондой эле колуңузду алып, аккордеон алып, бала кезинен эле бул нерсенин баары тең чыгармачылык. 5 түшүмө комуз сертип атырмын түшүмдөчү. Мондай перчатка да. Аян бериптир да. Перчатка жана колгап да, узун, эмес узун. Анан болгондо дагы Айдаралдын көрөңгүз. Мен аны телевизордон эле уккам. Айдаралдын көрөңгүз дегенди 1-2 жолу эле. Анан комузду алып эле түм менен жана колгап мондай узун да. Комузду монтуп шаң жабылдап чертип атам да. Айдаралдын көрөңгүзү оргу да негизичи. Анан эртең ойгонуп эле атама барып айттым да, 5 ата комуз чап, эме түшүмдө комуз чертип атырмын. Ушундай угуп калаңызың да. Түшүмдө неме болуптур дегенди чана. Эми балам комуз чапкан мел чап берейин деп, анан атам өзү негизи уста киши да. Тактайдын да, жалпак тактайды, алдыда комуз кылып берейин, 3-4 күн чап, сыртын фанера менен капкан эме кылып, сону кылып, анан берип койду. Анан эжекейим, мугалим эжекейим алып бардым. Мен комуз музыкадан бери комуз үйрөнөм депчи. Комузуң барбы? Мына деп алыш керек да, тактайдан чагылган комуз. Оюнчук комуз сайда. А бирок үйрөнүп кеттим. Кийин 7-класста гитара деген чыкты. Бой деп жана жакчыка деп ойнойбуз да. Анан мындай терип ойнойбуз, анан перебор деп коюшат экен. Ошо боюн үйрөндүк, колдор менен олар канып кеткенче ойнопчу мондай. Андан кийин 8-класста аккордеон үйрөндүк. Анан аккордеон үйрөнгөндөн кийин гитара менен комуз калып калды да. Анан бул жактан башталды жана Мамажанов, Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев дегендердин ырын үйрөнүп, бул жак тартып кетти, тигилекке калып калды. Комуз ошо бойдон чертпей калдым эле. Жакында могу эмеге даярданып атканда анда чертип кайра үйрөндүм да комузду. Баягы атамдын камчысы дегенде го, ошол атамдын комузу дегенде кийин эмне болду ошол комуз? Атам комузу көп жыл ошо жүрдү үйдөчү. Буяка ыргытылат, эч ким аны карабайт. Үй жыйнаганда эле баягы жолтоолор бияка алып койчу комузду. Комузуң, Муктар, комузуңду алчы. Комузду кайкалып үйдүн ичинде кайра эле чачылганда эле кайра эле комуз эмеге аралашат да. Анан ошентип көп жыл жүрдү. Аябай көп жыл жүрдү. Кийин капка сынтта калды бакшын. Бирок анан баягы комуз мындайча айтканда ыргытылган жок. Азыркыга чейин барбы? Жок, ыргытылган жок. Болгону мен айылдан кетип калдым, комуз калып калды да. Анан көтөрүп кетти да анда. 20-30 жылдан кийин барып баягы комузкана деш уят эле тура алган жокмун. Мен комузду түшүмө киртир деп койдум. Баягы кирип атат деп. Жаман кыйнап атат. Комузумду тапкылады. Жок, анткен жокмун. Эми түшүнөбүз, эми ал комуздар ооба. Баягы адыр көп нерсе жаңыланып сон болуп кетпеди да, комуз көчөдө көрүнгөн жерде эле мындай жазап элдер сатып калды. Негизи түш менен байланыштуу дагы көп кызыктуу окуялар бар го. Бирөөнүн деген чалдын аты Аман экен.
Анан бул жолу курагы бир 80ден өтүп калып, сыркоолоп бир аз жатып калган учур экен. Анан кошунасын үйлөнүптүр. Кошунасынын баласы үйлөнүп, анан кечинде Эламан деген ыр бар го, Ибраим Жунусовдун Эламан деген ыр ошол убакта хит болуп аткан экен да. Анан кайра түнү менен коюптур да ошол ырдычы. Бийлешип тияк-бак болгон, эртесин балдарын баарын чогулуптур. Чота мен түшүмө аман деп тияктан чакырып атат окшойт депчи. Баарыңар чогулат деп көрсө, бул деген Эламан деген ырды угуп эле менин түшүмө кирип атат, аман болуптур да. Ушундай болчу. Дедим да. Жаңадан бери айтып келип коюшун. Ошондой болуптур. Дальше улантабыз да. Жок, комуз деген эми бул Кыргыздын канында бар нерсе да. Адыр мына мисалы мен мындай комузчу болбосом деле кээде мындай чалып калышат. Муке, мен балам деги жолбосо жээним же тайкем сурам дегенде комуз тандап берип койчу депчи. Комуздун аябай кыйын черткен кишисиндей кылып элечи. Кадимкидей мен каадаланып басып барып, Орскийден муке ошол жерде комуз саткан жерде турам, тандап берчи деп. Мен барыптым анан деп үйлөптүм элечи. Анан чертип көрүп, башкасын берчи деп, чертип көрүп, мунусун алыңыз деп өзүм билгендейчи. Бирок адам ушундай да. Эгер ишеничтүү айтсаң, ал киши ишенет. Бирок ошондой эле кабыл алып жашай берет жашоосундачы. Анан аны мындай сомненияга, күмөнгө салбайчы. Мен да жакшы билбей атам дегенде берип коесуң, ыраазы. Мухтар байке, мисалы үчүн сиз ошол аспаптарды ойноп, баягы улам комуздан гитарага өтүп, гитарадан аккордеонго өттүм деп атпайсызбы? Негизи ушундай аспаптарды ойной билгендерден мындай дароо билесиң да, мындай кандай компанияга келбей, ошол адам сөзсүз түрдө көңүл борборунда болот. Ал адамдар кыздар менен да баттанышат, кыздардын жүрөгүнө бат чок салат да. Сиз да ошондой менен да ушул ыкма менен колдонуп көрдүңүз беле? Мындай тоготор жерин айтпайсызбы, жеңемди ушундай мындай чыгармачылыкка арнап жүрүп, ырдап жүрүп, баш коштуңарбы дегендей мындай каратабыз да. Себепкер болгон. Биз мисалы мына жеңер менен үйлөнүп калышка деле ушул музыка себепкер болгон да. Жеңем үчүн атайын бир арнаган ырыңыз. Жок, атайын ал кишиге жок, мен ал кишини арбап алганда. Жок, сиз такайтыңыз. Жок, ал кишини арбап алганда чыгармалар башка болчу да. Мен ырларым эмес. Балким Леонтьев. Жок, кайсыл ырды арнадыңыз эле анда, өзүңүздүкү эмес болсо дагы. Кийинби? Келинчегиңизге. Эми бул маселе мен өткөндө ушундай бир сөз болуп кетти анан. Мухтар ака, сиз ырдай бербедиңиз да. Мындай депчи анан. Эми шариятта мындай экен да деп мен түшүндүрүп атпайм. Мисалы, аялынан башка аял затына көз салып, арнап ырдап кеткен болбойт. Анан мен жалаң эле 7000 шыр жазып алып, жалаң эле келинчегимди эле сүйөм да, бардык сүйүм келинчегимди бир ырдайсың, эки ырдайсың, анан 8 ырды, 7000 шырды келинчегимди берсең, Мухтар байке намаз окугандан болуп калыптыр деп айтпасын деп анан кийин мындайча айтканда көмүскө да болуп жашырылып турат да. Анан кийин баягы мен эми жашыруун эмес, бул мынау концертке даярданып атып, мен келинчегимдин көп жакшы нерселерин көрүп, бала кезимдегиден дагы да жакындан жакшылап, мындай жакшы көрүп калдым да, келинчегимди сыйлап калдым. Ушул киши мен үчүн чындап күйөт экенин көргөндөчү. Аялым кайра сүйдүм болуптур да бул жагы. Балалык кезинде балалык сезим менен сүйсөң, азыр акыл менен, анын сага болгон мамилеси аркылуу сүйүп, жакшы көрүп калат экенсиң да. Кайсыларды арнагыңыз келет анда ушул кечте? Бул кечтеби? Эми бул кечте кандай десем, мен Ак кайың деген ырды. Макул. Бул мындай кайың себепкер болуп жазылган ыр менен ички дүйнөсүндө баары бир сүйүү турат да. Сүйүүмдү сага берермин. Ырдайлы анда. Угалы анда. Угалы. Кеттик кана. Ак кайын анда сиздер үчүн аткарып берейин. Себеби дегенде бул мен үйдө дагы коноктор менен отурганда дагы ошол жеңерге мындай кандай жаккан ыр деп ырдап жүрөм да. Наме көргөн да мындай. Özümdü oylop, jaz gelse menda, ey gelirmin. Özümü jakkan, sağarnap жазган, ырымды ырдап, ey berermin. Жол boyundağı,
ыргалып өскөн ey аккайым, сагынтат мени, сагынтат сени, сагынтат мени ey жашагым. Алыста жүрүп далай күн күтүп, күз келсе мен да ey келермин. Жүрөктө жүргөн өзүңде күйгөн сүйүмдү сага ey берермин. Жол боюндагы ыргалып өскөн ey аккайым, сагынтат мени, сагынтат сени, сагынтат мени ey жашагым. Сагыныч эзип, сүйгөнүң сезип, сагынсам сага ey келермин. Армандуу жүрөк жалындап күйүп, өзүмдү сага ey берермин. Жол боюндагы ыргалып өскөн ey аккайым, сагынтат мени, сагынтат сени, сагынтат мени ey жашагым. Баракелде. Достор, эсиңиздерге сала турган болсок, дал ушундай ырлар, дал ушул мыкты аткаруучулардын баары тең эми биз бир платформага жыйнап атабыз. Бул Арна платформасы. Сиз ал жактан интернети жок ырларды, аудио китептерди дейбизби, ошол сыяктуу жакшы нерселердин баары тең буюрса Арнадан табасыздар. Ал эми мисалы үчүн ушундай баягы кыргыз тилинде ырларды чогултуп, кыргыз тилиндеги контенттин баарын чогултуп атпайсызбы? Ошондо сиздин чыгармачылыгыңызды алып туруп, ушул эң сиз өзүңүз каалаган ушул тарыхта басылып калсын деген 3 кайсы чыгарманы киргизмек элеңиз? Кайсыл чыгарманы калтырмак элеңиз, Муктар айке? Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан. Мен бир ырым бар. Бул жанагы Арман болуп кеткен эки мындай эркек жана мына кыздар кошулуп ырдаган ыр болчу. Тилекке каршы мен ошол ырды аягына чыгарып мындай элге жеткире албадым да. Бирок ошол ыр Кайсы аталышта? Жанагы айтаңыз. Кантем сен жанымда болсоң гана өзүмдү арнамакмын. Жалгыз сага аттың арман, ey, аттың арман, жетпей калган сүйүү жалган, жашайбыз жазылган тагдыр менен. Сүйүү жалган деп койсок деле болот экен да булар, деген ырымды ушул мындай аябай чоң нерсе күтчүмүн да ошолордончу. Бирок дагы деле үмүтүм бар, ошолор жазылып эки үн мененчи, эркек үн жана аял затын үнү менен жазылса, мындай жүрөктүн чында одара турган чыгармада өзүм ар бир ырдаган сайын мындай кичине ыйлап ырдайм да. Ошонун убактысын таппай жүрөт экенсиз да эми. Таппай атам да ошонун аткарылуусу кандай болуш керек депчи. Анан албетте бул азыркы чыгарма Аккайын. Аккайын, үчүнчүсү. Анан үчүнчүсү мен башка ырлардан көрчүм, бирок негедир элдин тандоосу, баары бир элдин тандоосу ошол Атаман деген ыр калат окшойт. Биз каалайбызбы 30 жылга жакындан бери ырдалып келатат да. Жакында деле мен улам жаңылап ырдап атканын көрүп атам. Бир өзбек жигит дагы ырдаптыр, кыргызча окшоштур ырдаптыр, Шухрат Азизов деген. Анан ошол ыр ушул үчөө калат деп ойлойм да. Негизи эле мына чыгармачыл адамсыз, ушундай чыгармалардын баарын чыгарып жүрөсүз. Анан бир нерсе
бул кадимки элже сиз жана айттыңыз, куудулар 91 дегени сынакта дедиңизби? Ошондо эмне болуп жеңчү болуп жүрөсүз? Кандай эле сынактын аты? Күлкү 91. Күлкү 91 дегенге мына. Тиги 91-жылы мен институт окуп ошо бүтүп аткан жылым болчу да. Политехте? Иә. Политехте. Эми ал жерде баягы ким экениң 5 жылда билинип бүткөнсүң да. Математиксиңби, ырчысыңбы, же лидерсиңби, же куудулсуңбу билинип бүткөнсүң да, институтта таанымалсың да. Же унчукпаган эле бир студентсиңби. Анан менин ырчы катары билип калышкан. Анан ал жерде дагы баягы эмне деп койчу элек? Староста деп коесуз го группада. Ал катары билип калышкан. Бир уюштуруучу катары билип калышкан, бирок куудул катары эч ким деле мындай. Мен куудул деп деле эч ким айтчу эмес. Бирок ошол конкурсту уюштуруп аткан жамаатта бизден Мыкты Арстанбек кошулуп жүрүп калып, экөөбүз чогуу окуйбуз институтта. Анан мени жардам берип кой деп эле алып барган. Алып барып туруп ошол жерге башталган эле конкурста сен чыгып кой биздин автобустан. Мен куудул болуппу? Куудул болуп деп. Мен куудул эмес, сен куудулсуң деп туруп чыгарып коюш керек да. Чыгып алып куудул болуп кеттим ошол жерденчи. Бул жерде мында мен кече концерт ырдадык. Амистад деген группабыз бар болчу. Ал жерде жанагы испанчаларды ырдачыбыз да. Түштүк Африкан. Анан ошондо тексттер бар да. El Condor pasa de El Condor de los Andes despertó. Ырдайбыз да. Ушул эле мен сөздөрдү жаттап алгам. Анан терге чыккандан кийин биз ошол Испанияга өлкөсүнө барганда, гастролго барганда, каяктагы гастрол жөн эле да. Барганда ошол жерде Испаниянын жанагы телесинин диктору ачкысын тагынды дагы минтип айтып калды. Biz көп артисттерди өзүм кошуп алгам артистке. Buongiorno, den tutte le patrie morte corazon. Viva la enamorados vielan todos del Ustacos in show programmes Kırgızstan. Hasan Kerimbini, Tokone Şentano, ene Muha деп өзүм кошуп алгам. Эле kleine komuz Malik Alik Sadik. Дегенден кийин биринчи сахнага Hasan Kerimbini чыкты, аккордеон менен кошо дем алып деп, ал кишини туурап пародия кылып, андан кийин Tokone Şentano чыкты деп, аны туурап, анан аягында кайдан жайган экени белгисиз Тургуналы Нурматини жетип келди деп туруп кайкышын турагам да. Бирок элдер чынында жакшы кабыл алып, сахнадан чыгарбай, ошол убакта эле бир болгондо эле мындай өзүмчө эле жылдыз болуп, жылдыз менен ооруп бир пастачы. Ошол номерди азыр аткарып берсеңиз болобу? Мен Тургуналы экенин ырын эле акыркы бул деле мындай итальянча которулуп калган да, ошол кыргызча деле мындай эме оон ошол эле, бирок текстери өзүңүз эле ойлоп таап эле мындай итальянча өзүңүздүн итальяндыгыча. Кыргызча эле. Кыргызча итальянча деп. Кыргызча эле. Болгону мисалы Асан Керимбаев ырдап атат ал киши. Сүйүү деген ай, кыйкырып ырдайм, аябайчы. Сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтү. Былпылдык берип өтү, кулач берип өтү, батыр билей менен сүзүп өтү, дегизден де ырдап болду деп эле. Анан Токоне Шентано чыкты деп туруп, жылдар учат, ай кишини турайм да. Канаттуудай жамгыр төгүп, көз ач. Токон аке жамгырга шылтап эле көз ачырбай дейт. Өзүнүн деле көзү ачылбайт. Ал кишинин өзү эле көз ачык эмес деп жанат. Андан кийин кайдан жайдан келгени белгисиз Тургуналы Нурматини жетип келди. Чымчыктын балапанындай, чочконун торомпоюндай, чокшондоп келип бир киши бекинип калды көрүнбөй, байкатпай туруп жанына акырын басып баргыла, билгизбей туруп шыйрактан кол менен кармап алгыла. Колуңардан бут деп чыгып кетсе туугандар, бут менен ыргыта теп салгыла. Девирдап болду деп. Саксадан ошентип эле элдин баарын колчоп турган гран-при утуп алгам. Бирок капысынан болуптур да баардык нерсе, капысынан эле. Кудул эмес эле кишини сахнага алып чыгып, мындай аргасыздан кудул болгом да. Себеби биз уюштуруучубуз да. Бизден да бирөө катышыш керек эле да, шарт боюнча. Негизи ушунун баары тең мындай идея бар киши да. Мындай байкасаңыз, эми ушунун баарын тең ойлоп тапкан сон байкебизде дагы идея ушул жана жогоруда айткандай эле буюрса келечекте дагы кандай бир максаттар. Эми баягы кандай десем, бул максат негизи жалгыз аз болуш керек максат. Идея көп болсо боло берет. Көп идея болсо керек, бирок анын ичинен тандап туруп, максаттар аз болуш керек да. 1-2 максат болуш керек. Менин эң чоң максатым
эми албетте баягы Кудайдын ыраазычылыгын табыш керек деген ал турган иш аны айтпаганда дагы кыргыз эл болгонбуз да, мындай күчтүү эл болгонбуз го. Анан кыргыз кайра эле күчтүү эл болуш керек да, канаттан суу агыш керек да, туурабы? Мен акыркы жылдардагы аракетим бардыгы ушул да. Кыргыз элим эл болсо, күчтүү эл болсо, дүйнөнүн элин суктандырган, таң калтырган, кыргыздардан үйрөнөлчү деп ушул жака келип, бизнесин үйрөнгөн, мынагу адамгерчилик мамилелерди үйрөнгөн, салтты үйрөнгөн, ушул жерде турист болуп батпай жүргөн эл болсо деп кыялданам да. Анан ошону жөн эле кыялданып койбой, жөн эле айтып койбой, мен иш жүзүнө ашырып, мындай анча-мынча болсо дагы баштап келаткан адаммын 6 жылдан бери. Балдарды тоого алып барып алып, кыргызсыңар, кыргызча сүйлөш керек, кыргызча ойлонуш керек, анан Кыргызстанды сүйүш керек, сакташ керек көзүнүн карайында. Анан 1 сом дагы мамлекеттин казынасынан, элдин байлыгынан урдош керек. Мухтар эке, мен мисалы үчүн ушул эркек баланын апасы катары, мисалы азыр менин балам 4кө чыкты да. Мага окшогондор көп дейинби. Анан ошол кыргыздын нарк населин, каада салтын үйрөтчү лагерди мен өзүм мурда эле мындай ушундай бар болсо мен сөз баламды алып барам дечим да. Мага окшогон ата энелер азыр көп көрүп атышат. Ошолор сизди кантип таап, мисалы үчүн кантип байланышып, кайсы убакытта балдарды аласыздар, мындай практикалык түрдө маалымат бере кетиңизчи. Жакер деген бизде канча жаштан канчага чейин канча бала болот ал жерде? Канча эмне болуп атат? Жок, чын ошонун баары керек. Эң эмеси мындай адам баласы ушундай экен да, мындай. Моого мисалы бир жумасына баланча сом дегенде, деп мындай ыраазы болуп. Жок, бирок пландайсың да, мисалы үчүн каникул маалында алып барамбы баланы же кандай деп, ошонун баарын керек да азыркы маалымат. Мына мисалы биз азыр буга чейин жайкы гана мезгилде иштесек, ушул жылы кичине практика иш жүзүнө жасап көрдүк. Сентябрь, октябрь айларында дагы, апрель, май айында дагы иштесек болот экен. Баягы эме 5 күндүк токуа. Жума күнү сабактан келгенден кийин, базар күнү дем алыш күнгө кечке чейин 3 күн алып жүрсөк болот экен ал жакта. Окуу процесс убагында делечи. 3 күнгө барат. 3 күнгө дават каралып, ошондой 3 күнгө бизге барат. Бизге барат. Ошол жерден 3 күндө ушундай салт сана менен мектеп сабак убагында деле болот экен да. Андан башка жайында толугу менен 7 күн ошол жерде болот. Биз табыш оңой эле. Инстаграмда, Фейсбукта бар жерде эле барбыз. Анан ошол жактан эле издеп таап, байланышка чыкса боло берет. Аккаунттар иштеп атат. Балдар эмнени үйрөнүп келет аякта? Эмнени алектенет ал жерде? Балдар мага бирөө мынтип айтты. Мухтар байке, сиздикинен сон бизде проекттер бар деди да. Мен макул. Биринчи кадамды сиздин проектке балдар биринчи кадамды таштагандан баштап 7 күнүн ичинде эмне иш кылат? Айтып берсеңиз тартуу менен деп туруп калды да. Көрсө биз баягы оюбузда ушундуктарды элестете беребиз. Бирок 7 күндө биздей болуп тоонун башында иш кылып аткан менимче азырынча Кыргызстанда башка жок болот тилекке каршы. Көп болуш керек да, болчу. 7 күн бала ошол жерде бисмилла деп баягы эмен аттаганда эле, биздин эшикти аттаганда эле биринчи кезекте Кыргыздын мындай боз үй жашоосун көрөт ал бала. Көзү менен көрөт, боз үйлөрдө жашоо болуп атат. Нар жакта жана очокто бир нерсе бышып атат. Бул жакта селкинчекте балдар кыздар алты бакан деп коебуз го. Анда ойноп атат. Бул жакта балдар жаатып атат. Нар жакта таяк тартыш ойноп атат, чүк ойноп атышат. Ушундай сон көрүнүштү биринчи көрөт балачы. Анан киргенде боз үйдүн ичине кирет. Боз үйдүн ичине киргенде баягы оң менен кирип төргө өтүп, оң жагы кимге байланыштуу, сол жагы кимге байланыштуу, аял затын бурчу боз үйдө кайсы, эркектердин бурчу кайсы бардыгын ошол жерден көрөт көзү менен маалымат алат. Андан кийин биздин агайларыбыз өзүнүн бирөөсү жааны үйрөтөт, бирөөсү таяк тартып, бирөөсү чүкөнү үйрөтөт, бирөөсү болсо баягы мамилелерди улууга кандай мамиле кылыш керек, ошону үйрөтөт да. Ошол жерде агайларыбыз, мугалимдерибиз бар. Мындай кандай десем, өзүн кесип кылып жүргөн агайлар бар да. Жааны үйрөткөн, жааны ким эмнени үйрөтсө ошону үйрөтө баштайт да. Анан бала 7 күнгө барганда биринчи суроо беребиз. Салт деген эмне, нарк деген эмне, ошол эле муну өзүбүздүн тарыхыбыз боюнча өзүбүздүн даярдаган суроолорубуз бар, беребиз. 7 күн кетип атат, 7-чи күн кетип атканда кайра ошол суроолорду беребиз да. Экзамен алып коткенсиздер да. 7 күндө ошону билип кетишет. Стациядан өттүң, жеткен жоксуңар. Жок, билип кетишет да, ошону билип кетишет. Анан эң негизгиси мен өзүмдүн практикамда болуп аткан нерсе тоонун башына алып чыгам атайын. 7-чи күнү же 6-чы күнү алып чыгам тоонун башына бийик жерге. Эми курбол аска жана эмес мындай дөң деп коебуз. Дөң. Анан кийин алып чыккандан кийин боз үйдө жүргөн бала башка болчу. Тетиги жакка, өйдө жакка чыкканда бала башка да.
ошол жерге баргандан кийин баягы кыйналып тон машина чыгып барат. Кыргыздын жүрөгү, мен бир чарам бар, тоолордо менин жүрөгүм дегенчи. Ошондой эле да. Ошол жака бала чыкканда башкача ачылат балачы. Тон машина чыгып ылдый карайт, момундай болуп карайт да. Анан караганда кана балдар эми Кыргызстан жөнүндө оюңарды айткыла десем, деп турган, энтигип туруп айтып берди. Ай! Кыргызстан момундай өлүп турса кандай болот? Момундай салымдарды башка эле бала болуп калат да. Өзгөрүп кетет балачы. Мындай ички дүйнөсү менен ачылып, жарылып кетет да. Ошону көрүп алып, мындай ойлор пайда болот. Анткени бийиктик бул ойдун дагы бийиктиги да. Ошон үчүн бийиктик алып чыгуу бул. Канча жаштан канча жашка чейин? 8 колдон келишинче 8 жаштан 18ге чейин деп шарт ошондой. Бирок 18-теги бала барбайт бизге, анткени ал өзүнчө каада күтүп, чоңоюп, үйрөтпөй калачы мен деп баштаган да. 15 жашка чейин эле барат да. 8ден 15 8ден 15ке чейин барат. Негизи жана Муктар байкем айтпадыбы мындай 20 жылдан кийин ушунун үзүрүн көрүп деп жана эл элчиси эл тандайт деген. Сиз Муктар байке туура жолдосуз. Кудай буйрса дагы бир 10-15 жылдан кийин ушунун дагы үзүрүн көрөсүз. Жаакерлердинчи. Муну губернатор айтты мага барыпчы, барганда. Мен да буйрса губернатор болом. Ошо киши Келечекте губернатор катары айтып атамыз. Жок, чүйдүн губернатору экөө болгондо дагы экөө катышты да биздин барып жаакергечи. Биздин депутаттарыбыз, министрлерибиз бардыгы барган биздин. Алымдарыбыз барган. Жанагы кыргыз болуш керек деген жаалардын чемпиондору бүт ошол биздин лагерде жашап эле келатышат. Ошолордун мен айтайын деген жанагы. Эми ырдагы мейли мен көрүп атам. 20 жылдан үзүрүн көрүп атам балдардын. Бирок бул жакты жакшы мен элестете албай аткам да. Анан кийин мынтип айтпады. Муктар байке бунун үзүрүн 20 жылдан мөмөзү кайтат дегенде. 6 жыл болуп калыптыр дедим. Кандайча десем. Мына ушул жерге келген малдар бар го дейт. Ушулардын бирөө бизнесмен болот дейт, бирөө президент болот дейт, бирөөсү ар ким ар нерсе болот дейт. Бирок ошолор дейт 15-10 эле жылдан кийин дейт. Чоңоюп баштаганда ушул жерден жүрөгүнө бир нерсени жазып койсоңуз азыр дейт. Кыргыз болуш керек деп сүйүү салып койсоңуз дейт. Ушул үрөн дейт, өнүп дейт. 20 жылдан ошол бала айтат дейт. Кеттим мен баягы 7 күн жүргөн лагериме мен барам дагы салым кошом деп келип алып туруп сизге дейт. Илтиген лагерлерди куруп берет деп атпайбы? Жүрөгүм менин тоолордо деп туруп жөнөйт да тияка. Жөнөйт. Анан достор дагы бир нерсени айталы. Азыр эми унитазда чоңойгон балдар деп коем да. Мен эми шаардыктардычы. Неге дегенде ушундай балдардын баарын көчөгө чыгара албай атабыз. Тоого чыгара албай аткандар үчүн. Сонун мүмкүнчүлүк. Барып келели, баарыбыз барып. Жаагер кандай экенин көрүп туруп анан бир жума болбосо да балдарыбызды алып барганга сонун мүмкүнчүлүк. Достор, мындай нерсенин баары тең. Негизи идея итте да бар да. Ишке ашыргандыгы. Идея көп. Мына ишке ашып, мына Кудай буйрса дагы да болсо көп иштиге баарын тең кылат деген ойдобуз. Сон бир нерсени айтып кетейин ушул жерде. Жанагы сөзгө да. Бизди үйгө киргизе албачы ата-энелерибиз. Кечке көчөдөн кирбей койчубуз да. Адыр чыгара албай атабыз. Ошол эле. Анда азыр мен бир ата-эне жөнүндө сөз болуп калды. Сиздин популярдууларыңыздын бири ата-энеге кат. Ошол чыгарманы окуп койбойлубу? Бул ата-энеге кат. Эми бул дагы негизи кандай десем, бир өзүнчө тарыхы бар да. Мен ата-энемди сагынып көп жыл анан барып кызмат кыла албайм. Же бияктагы иштерим багындай болуп, ойдогудай болуп кетпейт. Мамлекет чарчап аткан убак болчу, мамлекет мындай союз тарап, анан кыйналып, кыйынчылыктан мындай буксап айтып чыга албай аткан тыгылып ушундай учур болчу да. Анан ушу эмне кылып ата-энеме бир алыстан эле бир эмне кылсам деп анан ыр жазгам да. Бирок баягы ушунчалык толуп кеткен экен жүрөгүмө, ушу 1 саатта эле жазып бүткөм ушулардычы. Кандайсың ата апа, аманбы? Сагынып айтам саламды. Кучагын жайып тосуп ал. Сагынып күткөн, сапарда жүргөн, алыста жүргөн. Эй балаңды. Деген ыр болчу да. Билле залмен болду деген. Бир куплет. Мына ушундай бардык нерсе мындай атанын апага кылган мамилесинен үйдө балдар тарбияланат дейт. Сиздердин эми мындай айтып атсак, мурда эле биз деле жаш бала болчу, ата-эне болуп түшүнүп атабыз депчи. Андыктан ушул ата-энелерди дагы бир рет ушу байкебиздин жана жогоруда айткандай эле чоң бир лагерине
буюрса алда жай келатат, ошондо дагы барып көрүп барып балдар таштап койсоңуздар жакшы бир сонун мүмкүнчүлүк экен деп дагы айткым келди. Мен аябай Ойлонуп калдыңыз го мындай? Ошону ойлонгон нерсемди айткым келип атат да. Сыймыктанып калдым бир чети сиз чоң жумуш жасап атканыңызга аябай мындай жүрөк жылып турат да. Анткени биздин элибиздин кандай сонун баягы өзгөчө бир башкаларда жок асыл сапаттар бар, сонун бир каада салты бар, ошонун баарын жеткире билип, ошонун баарын ошол келечекке калтырып, ошол чоң бир максатка кичине болсо да кадам таштап атканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиргибиз келип турат. Эми бул кызык нерсеси, ошол 6 жылдан бери балдар менен ошол жерде ушуну жасайм, балдарга жеткирем деп атып, өзүм миллиондогон нерсени үйрөндүм да. Кыргыздын жанагы өзүң айткандай сонун сапаттарын балдардан мурда өзүм үйрөнмөдүм, изилдеп атыпчы. Күлкүлүү окуялар болду беле ошондо учурда? Мисалы Тодо. Ошол лагерде балдар менен байланыштуу, эсибизде калган бир кимдир бирөөнү жоругу мүмкүн. Эми балдар балада. Балдар деген балалыгын кайсы жерде болсо да жасайт. Анан мага көп айтат. Эми Муктар байке, коркпойсузбу? Бул жоопкерчилик. Бирөөнүн баласы түндө караңгы, анан баягы коркуп калса дагы бир нерсе, же болбосо бир кырсыктап кетсе бир нерсе депчи, эми Кудай сактасын да. Азыр дүйнө жүзүндө миллиондогон лагерлер бар, дүйнө жүзүндө мектептер бар, интернаттар бар, балдар жатып окуганчы. Эми Кудай сактасын да, туурабы? Ошол. Анан кийин бизден эми ар кандай учурлар болот. Ата-энелер коркпосун. Ата-энесин сагынып, бир асындай тентектик кылгандарчы, мисалы Нурелге окшогондор барганда ал жакта чаң сапырат болуш керек деп ойлой берем да. Ото бир-эки чыккандан кийин чаң деле сапырылбай калат болуш керек, жел чыгып калат болуш керек, чаң сапырылбай эле. Жок, биринчи барганда балдар мындай азыркы тил менен айтканда ломка болот да, балдардачы. Биринчи ломкасы телефон ломкасы да. Алып коесуздар да. Алып коесуздар. Телефон берилбейт категорически. Телефон жок, бир азыраак убакытка беребиз. Ата-энеси менен байланышып койгон. Азыркы ата-энелер аябай эме, балдарын жакшы көрөт. Сезимтал. Өтө сезимтал, өтө жакшы көрөт да. Тез анын көнүп калган телефон менен мектепке барганчы, жеттиңби, келдиңби деп атыпчы. Анан кийин берип бир аз беребиз, мындай сүрөттөр, видео менен байланышып алышат ата. Бирок көпчүлүк учурда телефон жок болот да. Биринчи күнү ломка болот, экинчи күнү полуломка болот, жарым ломка да. Анан үчүнчү күндөн баштап көнө баштайт. Анан бешинчи күнү телефонуң бар белесиң. Я, телефонду унутуп калган да. Ойноп, балдар менен ойноп жүрүп, телефонду унутуп калган. Телефонду сурабай калат бешинчи күнү. 6-7 күнү кадимки ошол жашоонун жашоочусу болуп калат ошол. Негизи ата-энелер барып, бала бакырасын көрүп, мындай зиярат кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир ата-энелер 1-2 күн өткөндө мага чалат. Баламды алып кетем депчи. Балам ыйлап атат. Жок, ыйлап атат, алып кет деп атат депчи. А мен бирок билем да эмне үчүн ыйлап атканынчы. Телефон. Эми, биз эми балабызды баягы зона комфортадан чыгарабыз деп атабызбы? Же баягы эле комфортко апарып жашатып коюп, акча төлөп жашатып коеюн деп атат. Акча төлөп жашатып коеюн деп атсак, анда башка лагерге бериңиз дейм да. Жок, балам өзгөрсүн, дүйнөсүн өзгөртсүн, көз карашын өзгөртсүн, жашоосун өзгөртсүн десеңиз, анда сиз болушпай туруңуз. Дагы 2 күн чыдаңыз. Анан мен калганына мен жооп берем дейм. Анан мейли деп макул болот. 2 күндөн кийин чалып, "Салам алейкум, баланы кандай кыласыз, алып кетесиз?" Жок, эмнеге алып кетмегелем. Сон болуп жүрөт го тиякта. Көнүп калат. Ата-эне да көнөт, бала да көнөт да. Биздин максат мынакта чардап жашап аткан, жана балкондо телефон менен чардап аткан жашоодон тетиги жактагы чыныгын укура кыргыз жашоого алып чыгалы деп атпайлыбы? Анан алып чыккандан кийин сөзсүз түрдө бир мындай кыйынчылыкты басып өтүш керек да. Оорчулукту басып өтүш керек да. Анан жеп жеңил эле мындан тиги көнбөйт да балдар. Ошон үчүн биздин максат ошо балдарды ногу не дедиңиз? Хорошо, не? Унитазда чоңойгондо. Балконский балдардан чыныгы кыргыздын чыныгы балдардын жашоосуна алып чыгалы деп атпайлыбы? Көчман кой кайтарды дегендер барбы? Көчман кой кайтарды деп калат экен да. Жылкычы жылкы жайды деген балдар. Жылкычы жылкы жайды деп түшөт экен. Жакшы экен. Муктар байке, эми буюрса мына чыгармачылыктын кечеңиздин өткөрдүңүз буюрса, эмки кадамдарыңыз чыгармачылыкка? Эми жана бир максаттар жөнүндө сүйлөшүп келатып, эметип кетпедикпи? Максат көп. Анын бирөөсү жана кыргыз кылыш керек деген максатым бар.
Анан кийин кыргыз эл кылыш керек, кыргыз эл деген күчтүү эл деген максат бар. Анан анын ичинде бир бөлүктөр бар да. Мисалы көркөм тасма, ыр дүйнөсү дегендер да бар да. Аны тыштап коеспу, же кош алып кетесиз деген суроолор пайда болот да. Албетте мен ырды таштаган эмесмин буга чейин, ырларды жазып берип келатам, ал улана берет. Анан өзүм багы бирок кесип кылып ырчы болуп кетиш дегеним ал оор маселе, ага тийишпейм. Экинчиден киночу дегенде чоң бир 2 кино проектим бар. Бул менин да эң чоң кыялдарымдын бири. Ошол Сафет Булан деген окуя өткөн Кыргыздын жашоосунда. Ошол окуяны кино кылып тарткым келет. Драматург Чубак ажы менен баштаганбыз, бирок ал киши өтүп кетти. Анан бир $2 миллион тегерен акча керек. Тарыхый тасма. Аны тартып алсам бир кадимкидей мындай дүйнөнүн оңкургондой бир иш ошондой болот эле мага. Анан Токтогул жөнүндө бир дагы бир мындай проектим бар. Токтогул деген ой киши болгон эмес, бул күрөшчүл киши болгон. Мунундан үлгү ала турган өтө көп жагы бар. Мындай адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, чындык үчүн күрөшкөн, жөнөкөй, берешен, кечиримдүү, айкөл, айта берсе толтура сапаттар болгон. Ошону дагы көркөм тасма кылсам деген жакшы тилегим бар. Ошонун баары ишке ашсын. Ишке ашсын. Эми сизди мындай чыгармачыл адам катары, жалпы Жум радиодо мыкты чыгармаларыңыз менен тааныйбыз. Андан тышкары үй бүлөдө байкемдин 13 небереси бар, 13-чүсү күтүлүп атат. Буюрса, Күтүлүп атат. Жок, мындай 12, 13-чүсү катар күтүлүп атат. Байкебиз Кызымдан, баламдан болуп катар. Байкебиздин мындай өзү мындай Муктар жүрө эле ушунча 13 менен болуп калыптырбы дегендей эле го мындай сезимдерчи. Ошон үчүн байке сизге ал жаатта да ийгилик, үй бүлөңүз менен бар болуңуз, жакшы тилектер менен бир чыгарма угуп туруп, анан кийин эфирге бата беребиз, Келиңиз, бир сизден дагы бир жакшы көрөрмандар үчүн чыгарма болсун. Себеби дегенде элдин баары тең күтүп атат. Муктар байкенин небир деген ырлары, баягы аншлак менен берип концерттерин, мен дагы Муктар байке менен бул жакта сүйлөшүп отурганда айттым, мен атайын жана Элбиртис эл тандайтын концертине баргам эле же. Анда жакшыраак болуп калыптым да. Тегине. Эми жаштык деген бул мындай адамга берилген белек да. Кудай тарабынан берилген белек. Жаштыкты да туура пайдаланыш керек. Экинчи маселе, жаштык менен туура коштошуш керек да. Туура эмес коштошуп алганда баягы эмне киши эл жүзүндө эмне болуп жаш болот беле, ушундай да. Эби жок киши. Ошондой болбой, ошо менен коштошконду билиш керек да. А мен ошо кошумча кылып кош бол жакшы деген ырым дагы бар да, кошумча. Кош бол жөн эле мындай. Жаштык кезиндин дагы бир вариант экен да, Кош бол жаш. Кош бол, жаштык кош бол, бола албаймын сага тоскоол. Өткөн күнүм, туңгуч сүйүм сенде калды. Жаштык кош бол, бизден кетип жаштык, айтчы кайда шашат. Токто жаштык, токтой турчу, ак сүйүмдү издейм. Кош бол, жаштык кош бол, бола албаймын сага тоскоол. Артта калып кол булгайсың, жүрөк сыздайт. Жаштык кош бол, жаштык кош бол, бола албаймын сага тоскоол. Өткөн күнүм, туңгуч сүйүм сенде калды. Жаштык кош бол. Den tutta la patria morta. Hey, Talanas, Muhtars, Atanalir. Ansimda жаштык bir gün, menden alып кетесиң. Токто жаштык, кетпей турчу, ак сүйүмдү издейин. Кош бол, жаштык кош бол, бола албаймын сага тоскоол. Артта калып кол булгайсың, жүрөк сыздайт. Жаштык кош бол, жаштык кош бол, бола албаймын сага тоскоол. Өткөн күнүм, туңгуч сүйүм сенде калды. Жаштык кош бол. Муктар байкеге жооп
ичара болсун Кубинко, Кёсудул Крекко, Модун Санамдырөке, Мухтар Атаналиева, Камса Хамнида. Камса Хамнида. Бул деген чоң рахмат деген экен. Корейче сиздин эмес, улантып кетти. Жана жаштыкта эле улантып койдум. Корей тилинде эле ушу Камса Хамнида деген рахмат деген сөз. Камса деген чоң рахмат. 20-23 деген сынак болуп калса басак болот экен да. Анда Мухтар байке, сизге эркин микрофон. Эркин дегенде эле мен мындай элестетип жүрдүм да, колго микрофонду кармалып көтөрүп кетерсе болобу дегендечи. Кыймылдатпай эле сүйлөш керек жанагыдай. Ой эркин болуш керек, Ой эркин болуш керек. Эми мен кыргыз элимине эмне деп айтам. Эң негизгиси баягы мындай да, пайгамбарыбыздан сурашты дейт да. Чыныгы мусулманды айтыңызчы, кандай болуш керек депчи. Чыныгы мусулман, чыныгы момун, колунан дагы анандай сөзүнөн дагы эч адамга зыян келтирбеген адам бул чыныгы момун деп айтты да. Мен элибизге ушундай айтарым ушул, ар бир инсанга Кудай Таала ушундай мүмкүнчүлүк берсин, эч кимге тилинен дагы колунан да зыян келбеген адамдарга айланып кетсек. Ал үчүн оңой эле. Ал үчүн эле ушул жүрөгүбүз менен Кудайды тааныйлы, жүрөк мененчи тааныйлы, анан Кудай көрүп турат деген сезим менен жашайлы. Ар бирибизге жакшылык иште гана жардамчы бололу. Жамандык ишибизди көрүп калсак, биринчи колубуз менен токтотуп көрөлү. Колубуз менен алыбыз жетпей атса, тилибиз менен айтып көрөлү. Эгер тилибиз менен алыбыз жетпей аткан болсо, жүрөгүбүз менен катаң көрүү, жаман иш болуп атат. Ушул болбой эле койсо деген, мындай бир жүрөгүбүз менен ушундай бир чыныгы мусулман бололу деген гана каалап элек айтам. Рахмат. Бул Арна шоу. Буга чейин да бир нерсени баса берип айтып коелу. Үчөөбүз сүйлөп атпадык беле, же билесизби? Ошондо бирөөң мындай деп аттыңар эле, мына бүгүн Аскатты жоготконбуз. Жакшы сүйлөчү. Жоготконбуз деген кетиргенбиз. Чоң кылып кетирдик. Башка комментарийде ушинтип жүргөн, үчөөңөр көп болуп калса, бирөөңөрдү кетиргиле дегеннен биз. Аскатты кетирдик. Бирок ал өсүп кетти. Ал чоңоюп кетти. Учурдан пайдаланып Аскатка да ийгиликтерди каалайбыз. Азамат бир бакандай болгон бир радионун барып чоң болду, мүдүрү болду. Ишине ийгилик каалайлы дагы. Анан Лилже экөөбүз кийин кайра кошсоз буюрса. Кошсоз током көрүшөбүз. Арна шоу болду. Бүгүн мына сиз учурунда староста, комсорг, биринчи мындай класста эң биринчилерден болуп жүргөндөрдүн ичинде ушундай адамдардын жанына турсаң, жана класстык саат өткөндөй эле болду окшойт биздин программабызчы. Ана сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо ошол багуулуктарды элге жеткирип жүрөрүңүз. Ал эми Нурел, сен экөөбүзгө болсо жакшы эс алуу. Бардык бизди көрүп аткан интернет колдонуучуларга жашооңуздарда музыка болсун, жүрөгүңүздөр ырдап турсун, көңүлүңүздөр ток болсун деп Нурел жана Лилия. Жакшы сөздөрүн аптыралы.